Дубалы араң турган бул мектепте маданият жана Үр-Марал айылынын балдар кыздары билим алат. 1972 жылы ашар жолу менен салынган имарат азыр авариялык абалда. Заманбап шарфтан артта калган тар жайда азыр билимге умтулган 543 окуучу батышып окууда. Ремонт жасалгандыктан азыр көйгөйлүү жерлери көзгө көрүнбөйт. Бирок чындап келгенде абал өтө кейиштүү дешет мугалимдер. Мектептин эскилиги жеткен. Бул мектептин курулганына ошондо 53 жыл болуп калды. Монтип полдорубуз эскирди, дуалдарыбыз эскирди, айнек эшиктерибиз ышып, бардыгы эскилиги жеткен мектеп бул. Ушул мектептен алтын тамган алган окуучулар да чыккан. Эл катары жашынакай заманбап мектепте окугубуз келет. Ошол жерден билимибизди дагы ушул окуучуларга жашынакай кылып берсек деген ойдобуз. Айылдыктардын муктаждыгын чечүүгө көңүл бурулуп, Эрик долбоору аркылуу жаңы мектептин курулушу башталды. Билим уяга Дүйнөлүк банк тарабынан 178 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражатка заманбап шарттары бар 275 орунду 2 кабаттуу имарат салынат. Долбоор боюнча курулуш 1 жылда бүтүшү керек. 2 жуманын ичинде фундаменттен чыгып, уже кирпичтен дубалын тургузуу жумуштары башталат да. Азыркы учурда жумуштун темпи жакшы. Октябрдын 10-дорунда уже дубалды көтөрүп баштайбыз деген план менен иштеп атабыз да. Bunun өзгөчөлүгү бунун ичинде лифт да болот, ичиндеги ажатканасы, раздевалка, душевой, столовый, спорт залы жана бардык шарттар ичине түзүлүп берет да. Жергиликтүү бийликтин билдирүүсүнө ылайык облус аймагында 10 жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Алардын экөө Эрик долбоору аркылуу, бирөө Асафа фонду аркылуу ишке ашырылууда. Калгандары демөөрчүлөрдүн колдоосу жана мамлекеттин өз каражатына салынууда. Талаш шаарындагы 2 мектеп бул бирөөсү Газпром ишканасынын колдоосу менен бүткөрүлөт, а бирөөсү болсо Россия Федерациясынын колдоосу менен атайын орус мектеби бизге салынмакчы. Ал эми калган мектептердин бардыгы тең кам көрүп, ошо заманбап мектептер салынууда. Быйыл облустагы дубалы бекем окуу имараттарына каражат көп бөлүндү. Капиталдык ремонт жасалып, заманбап абалга келтирилди. Ал эми авариялык абалдагы мектептердин жанына жаңы имараттар курулуп, иш бүгүнкү күндө кызуу уланууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.